Улуу турмушка тарбиялап, билим даамын таттырган, илим суусу менен сугарган, адам кылып өстүргөн ак мектеп бул турмушта жашоонун устаганасы эмеспи? Өрүкзарлуу Баткен облусунун Баткен шаарынын так ортосунан орун алган, акын жана драматург Жоомарт Бөкөнбаевдин ысымын алып жүргөн жалпы билим берүүчү мектеби 1971-жылы түптөлүп, пайдаланууга берилген. Мектеп 3 кабаттан 640 орундуу, азыркы учурда 2000ден ашуун окуучу билим алууда. Билим уясы ачылгандан бери миңдеген уул кыздар орто билимге ээ болушуп, турмуштан өз ордун тапкан, өздөрү каалаган кесиптин ээси болуу менен республиканын бардык аймактарында жана чет өлкөлөрдө эмгектенип келе жатышат. Мектептин алгачкы директору болуп Вера Сергеевна Лукьянчикова дайындалган. Учурда билим берүү министрлигинин төш белгисинин ээси Ысманова Гүлжамал Акпаровна жетектейт. Мектепте 94 мугалим, анын ичинен бирөө Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, 12 билим берүүнүн мыктысы жана билим берүүнүн ардак грамоталарынын ээлери эмгектенишет. Мектептин миссиясы сапаттуу билим аркылуу маалыматтык коомдо көп тилди билген, билимин турмушта колдоно алган жөндөмдүү кесипкөй инсанды калыптандыруу болуп эсептелет. Ушул миссиянын негизинде мектеп өзүнүн планын түзүп, ал планды ишке ашырып, бир топ ийгиликтерди багынтып келе жатат. Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайыктуулугун таануу максатында билим берүү программасынын сапатын баалоонун негизинде мектеп 2022-2023 окуу жылында 5 жылдык аккредитациядан ийгиликтүү өткөн. Жарым кылымдан ашык тарыхы бар билим уясы окутуунун инновациялык технологияларын колдонуп, билим сапатын көтөрүүдө ийгиликтерге жетишип келүүдө. 21 кылым күн сайын жаңылануулар, жаңы техника, буюм жана алардын жаңы функциялары өнүккөн заманда мектептин мугалимдери заманбап техникалык билимди эң жакшы өздөштүрүп, окуучуларга жаңы усулдарды пайдаланып билим берип келишүүдө. Ал үчүн мугалимдер ар түрдүү технологиялык жана предметтик билимин жогорулатуу курстарынан окуп, өздөрүнүн билимин өркүндөтүп турушат. Мындан сырткары жаш мугалимдерди колдоо жана методикалык жардам көрсөтүү максатында мектепте жаш мугалимдер уюму түзүлүп, аларга жумасына бир жолу семинар, тренингдер өткөрүлүп турат жана ар бир жаш мугалимге тажрыйбалуу мугалимдерден насаатчы бекитилип, бири-бири менен тыгыз иш алынып барылат. Мектепке өз билимин, болгон күч-аракетин жумшап, келечек муундардын билим алуусуна салым кошкон мугалимдердин саны аргын. Алардын натыйжасында бул мектепти окуп ийгиликтүү аяктаган бүтүрүүчүлөрү ар кайсы тармактарда өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келишет. Ал эми 3 жылдын ичинде окуучулардын предметтик олимпиада боюнча көрсөткөн көрсөткүчтөрү жогорку экенин сыймыктануу менен айтсак болот. Алар физика, англис тили, орус тили, кыргыз тили предметтеринен республикалык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды камсыз кылышкан. Ошондой эле АКМО билимкана жана эл аралык олимпиадаларда да окуучулар алдыңкы орунду камсыз кылып келишүүдө. Атап айтсак, 2023-2024 окуу жылында 6-класстын окуучусу математика предметинен эл аралык олимпиаданын 2 туруна катышып, АКШнын Нью-Йорк шаарына жолдомо алса, 10-класстын окуучусу Болотбек уулу Эржан Кыргыз-Швед математика олимпиадасында 2 орунду ээлеп, кийинки туруна жолдомо алды. Мындан сырткары бир топ окуучулар билимкана АКМО олимпиадасынын республикалык туруна чейин катышып, баалуу белектер жана грамоталар менен сыйланып келишүүдө. Жыл сайын бүтүрүүчү класстар жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, Кыргызстандын бир топ жогорку окуу жайларына, бюджеттик бөлүмдөрүнө түшүп, билим алышууда. 2022-2023 окуу жылында 51 окуучу катышып, алардын 34-ü босого балдан өтүп, бир окуучу эң жогорку 210 балга ээ болуп, билим сапаты 66%ды түзсө, 2021-2022 окуу жылында 2 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестатынын ээлери болушкан. Ушул жерден билим алып тарбияланып чыккан бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү өздөрүнүн мыкты сапаттары менен мектептин аброюн көтөрүүдө. Мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин жана кесиптик билим деңгээлин жайылтуу максатында салтка айланган жылдын мыкты мугалими кароо сынагына жыл сайын мыкты мугалимдер катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келишет. 2022-2023 окуу жылында чет тили мугалими Сулайманова Нургүл шаардык, областтык жана республикалык туруна чейин катышып, өзүнүн педагогикалык чеберчилигин көрсөтүп, анда баалуу сыйлыктар менен сыйланып кайтты. Конкурстун республикалык турунда 7 дубандан барган мыкты мугалимдерден өзүнүн кесиптик билиминин жогорку экендиги менен айырмаланып, мыкты кесипкөй мугалим экенин далилдей алды. Англис тилин окутууда анын окуучулары жогорку жетишкендиктерге жетишип келүүдө. Алсак 2021-2022 окуу жылында окуткан окуучусу предметтик олимпиадада областтан 1-орунду алып, республикалык туруна ийгиликтүү катышып келген болсо, Flex программасынын алкагында АКШда ар жыл сайын бирден окуучусу билимин өркүндөтүп келишет. Ал эми 8-класстын окуучусу Азербайжан Республикасында
болуп өткөн кибер коопсуздук боюнча семинар сабакка катышып келди. Мындан сырткары бир гана окуучуларды гана окутпастан шаардын мугалимдерин да англис тили жана технологияны сабактарда колдонуунун жолдорун үйрөтүп келет. Билим ордосуна заманбап техникалык каражаттар менен жабдылган окууканалары, компьютердик класстар, спорт зал, ашкана, актовый зал, манасханасы, Айтматов залы, Пушкин залы, электрондук китепкана, лаборатория каналары бар. Интерактивдүү доскалар сабакка кеңири колдонулуп, окуучулардын бекем билим алуусуна шарттарды түзүүдө. Ал эми 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата ошону менен катар окуучулардын коопсуздугун алдын алуу максатында мектепте видео көзөмөл орнотулган. Заман талабына ылайык жаңы ыкмаларды пайдалануу менен бир канча мыкты сабактар өткөрүлүп, мугалимдер ар бир сабактын натыйжалуу жемиштүү болушу үчүн билим берүүгө далалат жасашат. Окутуунун жаңы технологиясы катары программалык тестирлөө, модуль системасы, интерактивдүү окутуу, сынчыл ойломду өстүрүү программасынын стратегиясы колдонулуп, окуучулардын чыгармачыл жана интеллектуалдык ой жүгүртүүсүн өстүрүү, билгичтиктерин, жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу максатын көздөп, күн сайын жаңы усулдарды пайдалануу менен билим берип келишүүдө. Ошондой эле интерактивдүү ыкмаларды колдонуп, сабак өтүүдөн тышкары PISA 25-ке даярдыктарды көрүү, STEM билим берүүнү күчөтүү дагы жакшы жолго коюлган. Окуучулардын сапаттуу, жеткиликтүү билим алуусунда мектептин материалдык техникалык базасы да чоң роль ойной тургандыгы баарыбызга белгилүү. Окууканалары 14 даана проектор, электрондук доскалар, компьютерлер жана жаңы парта, отургуч, шкафтар менен жабдылган. Ошондой эле ар түрдүү проекттер жазылып, анын эсебинен билимкананын базасы бир топ толукталып калды. Мындан сырткары окуучулар ар түрдүү дебаттарда да активдүүлүгүн көрсөтүүгө жетишишти. Тынчтык клубу уюштурулуп, андагы окуучулар ай сайын ар түрдүү темада дебаттарды өткөрүп келишет. Бул клубдун максаты окуучулардын активдүүлүгүн күчөтүү жана өз оюн эркин айта алуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу болуп эсептелет. Жарым кылымдан ашык мезгил аралыгында нечендеген шумкарларды таптап келе жаткан мектебибиз ар жылы ремонттон өтүп, жаңы окуу жылына даярдык боюнча конкурстардан биринчи орунду алып келиши. Бул мектептин сыймыгы экендигин баса белгилесек болот. Ал эми 2023-2024 окуу жылында мамлекеттик бюджеттин эсебинен толук капиталдык ремонтко киргизилип, азыркы учурда тамдын чатыры алмашылды. Ошондой эле мектептин маңдайына бардык шарттары менен кошумча имарат тургузулаары күтүлүүдө. Биздин мектептин окуучуларынын 76% китеп менен камсыз болушкан. Мектеп китепканасынын фонду 26.300 сомду түзөт. Окуу китептер окуучулар менен мугалимдердин ортосундагы билим берүү көпүрөсүнүн милдетин аткарат. Китепкананын фонду бир гана мамлекетти карап отурбастан, окуучулар арасынан чыккан креативдүү топ түзүлүп, алар белгилүү коомдук жана жеке ишкерлерге кайрылып демөөрчү таап, жаштардын табитине ылайык мотивациялык, психологиялык окуу китептери менен толукталып турат. Демөөрчүлөрдүн бири дүйнөгө белгилүү спортчу кызыбыз Айсылуу Тыныбекова өзү мектепке келип, окуучулар менен жолугушуп, бир канча заманбап китептерди тапшырышы бул мектептин сыймыгы деп айтсак болот. Мындан сырткары окуу керемет долбоору менен ар түрдүү адабий китептер тапшырылган болсо, быйылкы окуу жылында Ош шаарынын Русский дом аттуу уюму 100 даана адабий китептерин тапшырып кетишти. Ушундай колдоолор менен китепкананын фонду бир топ толукталып келет. Электрондук китепканада көптөгөн ийгиликтерге жетүүгө, шарттарды түзүүгө негиз болду. Бул жерде окуучулар электрондук ар кандай китептерди окушуп, билимин тереңдетип келишүүдө. Балдар биздин келечегибиз дегендей, башталгыч класстарынын окуучуларына ысык тамактын берилиши, аларга болгон камкордук деп айтсак болот. Жеткинчектердин санитардык гигиенасы да эске алынып, жакшы шарттар түзүлгөн. Ал эми ден соолуктарына пайдалуу витаминдүү тамак-аштар берилип, окуучулардын өсүүсү көзөмөлдөнүп турат. Билим уясында окуучулардын мектептен тышкаркы билим алуусуна да жакшы шарттар түзүлгөн. Спорт жаатында мектепте тайквандо, футбол, волейбол, баскетбол, шахмат секциялары уюшулган. Спорт менен машыгуу окуучулардын ден соолугун чыңдоого, алардын дени сак болуп өсүшүнө бөлгө түзөт. Ошонун натыйжасында окуучуларыбыз спорттун бул түрлөрү боюнча түрдүү мелдештерге катышып, ийгиликтерди багындырышты. Атап айтсак, футбол боюнча өткөн мелдеште 8-класстын кыздарынан түзүлгөн команда жыл сайын шаардык, областтык конкурстардан биринчини бербей келишет. Тайквандо менен машыккан окуучулар эл аралык деңгээлдеги конкурстарда алдыңкы орундарды ээлеп жүрүшүүдө. Мындан башка волейбол, шахмат, күрөш, оор атлетика боюнча да ийгиликтер оозго аларлык. Спорт ден соолукту чыңдайт. Бул мектептин мугалимдери да спорттун волейбол, футбол түрлөрү менен машыгып, шаардык, облустук, республикалык турларына чейин катышып, бир топ ийгиликтерди багындырышкан. Окуучулардын саламаттыгын сактоо, сапаттуу терең билим берүү, интеллектуалдык деңгээли бийик, дүйнө таанымы кенен инсандарды таптап чыгуу максатында бир канча иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келет.
акыл ордо, билерман ордо, брейн рингдер өткөрүлүп, окуучулар кызыгуу менен катышышат. 9 класстардан түзүлгөн топ шаардык деңгээлде өткөрүлгөн брейн рингде 2 орунду камсыз кылышкан. Билим уясында окуучулардын музыкалык сезимин кеңейтүү жана ага болгон сүйүүсүн, кызыгуусун арттыруу үчүн атайын музыкалык иримдер ачылган. Анда окуучулар туура ырдаганды, бийлегенди, музыкалык аспаптарды ойногонду үйрөнө алышат. Таланттуу окуучулар менен иш алып баруу максатында мектеп ар кандай конкурстарды, музыкалык оюн зоокторду өткөрүп келет. Сен мыктысың, мен кыргызстандык экениме сыймыктанам жана башка республикалык конкурстарда ырдоо, бийлөө өнөрлөрү менен окуучулар катышып таланттарын тартуулап келишти. Ал эми мамлекеттик тилди даңазалоо, улуттук эне тилди урматтоо өнүктүрүү максатында жарыяланган иш-чаралар жогорку деңгээлде өткөрүлүп, ага арналган бурчтар уюштурулган. Улуттук мектептерде кыргыз тилин өнүктүрүү деген ураандын астында өткөрүлгөн конкурста бул мектептин окуучулары жакшы катышып келишти. Мындан башка 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата түзүлгөн иш пландын негизинде ар жыл сайын мыкты иш-чаралар өткөрүлөт. Үстүбүздөгү жылдын декабрь айында өткөрүлгөн Айтматовдун чыгармалары мектеп театрында аттуу спектакль конкурсунда Аалам Айтматов жана Мугалим аттуу спектакли менен мектептин окуучулары шаардык, облустук турларында 1 орунду камсыз кылышты. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Манас өзүбүздү өзүбүзгө далил кылган улуу зат, ар бир урпак үчүн руханий кубат деп айткандай. Мектепке улуу мурасыбыз болгон Манас бабабыздын тарыхын даңазалоо максатында Манас таануу кружогу уюштурулуп, аны жетектеген кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдрахманова Сагина даярдаган окуучулары Манас таануу интеллектуалдык таймашынын республикалык турунда жыл сайын алдыңкы орундарды камсыз кылып келишет. Ал эми окуучулардын маалыматтык, окуу жана изилдөө компетенциялары, ошондой эле чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган окуйбуз, изилдейбиз, жаратабыз сынактарынын шаардык, облустук туруна мектептин окуучулары биогомус өндүрүү жолун изилдеп катышып, алдыңкы орунду камсыз кылып келишти. Мындан сырткары илим техниканын өнүгүшү менен окуучулар жаңы техникаларды өз алдынча ойлоп табышып көрсөтүүдө. Мектепте жаш ойлоп табуучулар тобу түзүлүп, алар өздөрүнүн жараткан нерселери менен конкурстарга катышып ийгиликтерди багындып келишти. Атап айтсак, быйылкы окуу жылында илим ойлоп табуу техника аттуу илимий техникалык олимпиадага 7-класстын окуучусу Атаханов Мардан суу жетпеген катаал жерлерге тамчылатуу жолу менен сугаруу автоматташтырылган техникасын жаратып, областтык турда 2 орунду камсыз кылып, республикалык туруна ийгиликтүү катышып келди. Республикалык турунда Мардан жаш экенине карабай ойлоп табуусу мыкты экенин далилдеп, баалуу белектер менен сыйланып кайтты. Жаш муундардын заман агымына ылайык тарбияланып жатканы баарыбызга белгилүү. Андыктан окуучуларга IT тармагында билим берүү керек экендиги зарыл. Бул мектеп ушул максатта мектептен IT-ге аттуу долбоор менен иш алып барып, ата-энелердин колдоосу менен 40 окуучу жаңы ноутбук менен камсыз болушуп, 2 ай курста IT жана чет тилин үйрөнүп жатышат. Ал эми мектеп санариптештирүүнүн алкагында электронный журналга өтүп иштей баштады. Окуучуларга жолдо жүрүүнүн эрежелерин жана патриоттук сезимин ойготуу максатында тарбиялык иш-чаралар өтүлүп, милициянын жаш жардамчылары жолдо жүрүүнүн эрежелери кароо сынактарында биздин окуучулар алдыңкы орундарды ээлешти. Мектепте тарбия жаатында да бир топ иш-чаралар, эстафета, викторина, таасирдүү баяндар, спектакльдер, көргөзмөлөр, майрамдык кечелер, тарбиялык иш-чаралар байма-бай өтүп турат. Балдарга жогорку сапаттагы билим берүүдө бири-биринен ажырагыс 3 бөлүк бар. Бул бала, мектеп, ата-эне. Мектепте ата-энелер менен иш алып баруу жакшы жолго коюлган. Ата-энелер мектеби түптөлүп, бурч уюштурулган. Ата-энелер мектебинин ачылышы жана анын ишинин ойдогудай жолго коюлуусу эффективдүү натыйжаларды берип келе жатат. Капыр Мадеминовдун «Ата-энелер сиздер үчүн» китебинин негизинде программалар иштелип чыгып, ошол аркылуу бир нече сабактар өтүлдү. Мисалы, үй-бүлөдө баланы тарбиялоонун принциптери, тарбиянын баалуулугу жана башкаларды айтууга болот. Ата-энелер мектебинин жетекчиси Гүлжамал Ысманова өзү жетектеп бир топ алгылыктуу иштерди алып барууда. Ата-энелер арасында сынактар өткөрүлүп, таасирдүү темадагы докладдар окулуп, сабактар өтүлүп келе жатат. Акыркы жылдарда долбоорлор менен иштөөдө жакшы натыйжа берип келе жатат. Атап айтсак, кесипке багыт берүү, окуу керемет, башталгыч мектепте коррекциялык окутуу, санарип мугалим, келечек үчүн билим берүү долбоорунун негизинде окуу жүргүзүлүп, бир топ мугалимдер окуп билим алышты жана сертификаттарга ээ болушту. Ал эми STEM программасына кирген мугалимдер англис тилин үйрөнүү үчүн атайын курстан окуп жатышат. Долбоорлор жана демөөрчүлөр менен иштөөдө пластик түрүндөгү терезелер коюлду. Демөөрчүлөрдүн колдоосу астында мектептин айланасына цемент бетон аралашмасы төшөлүп, жашылдандыруу жана көрүктөндүрүү жумуштары жүргүзүлдү. Билим ордосундагы бул иш-аракеттер мектептин түндүгүн көтөрүп, башкалардан өзгөчөлөнүп турат десек жаңылышпайбыз. Мектептин мугалимдер жамааты келечек муундарына сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүүдө өздөрүнүн чыгармачылык дареметин, педагогикалык ишмердигин жумшайт деген ишенимдебиз.